Мерген турган ак бантик деген бул ыры менен 90-жылдардын башында элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан. Ара чороодо ар кандай куудулдук өнөрүн көрсөтүп, аялдардын образын аткарган Кыргызстанда жападан жалгыз инсан. Чыгармачылыкта жүргөнүнө 35 жыл болгону менен мамлекеттик сыйлык эмес, бир дагы ардак грамотага ээ боло элек. Учурда Мерген турган буга нааразы болуп турган чагы. Бүгүнкү күндө аябай калыстык, адилетсиздик болуп атат. Конечно, аябай капа болуп турам. Бул туура эмес. Себеби дегенде мен ойлогом ушул маданият жылында, тарых жылында да ушул мамлекеттик тараптан, ушул жакшы бир президент тараптан, ушул мамлекет тараптан жакшы эмгек сиңирген артист дегенди алат болушум керек деп ойлоп аткам. Эми ал нерсе болгон жок. Сыйлык демекчи Мерген мырза 10 жыл Казакстанда эмгектенип жүрүп, коңшу өлкө бийлиги анын эмгегин баалап, Казакстандын маданиятына эмгек сиңирген артист деген наамын эч ак эле ыйгарып койгон. Ал эми өз элинен мындай сыйлыкка татыбай жатышы кандайдыр бир өң тааныш, акча маселелери менен чечилип калып жатканынан болсо керек дейт. Буга чейин 5 жолу документтерин тапшырып көргөн. Маданият министрлигинин сынынан өткөнү менен жыйынтыгында эле кур жалак калууда. Жаштарга стимул болуш керек. Жаштар дагы иштеши керек. 15-20 жыл, 30 жыл иштеш керек. Азыр абдан жеңил. Азыр барасында бир жерге компьютер менен 2-3 жаздырып койсоң да чачты башка жер жасап алып, бир эки клип тартып коюп эле бир чоңдордун концерттерине ырдап койсоң, же болбосо бир чет мамлекетке бир жерден ырдап койсоң эле болду, ошо менен заслуга болуп калат экен. Бул туура эмес да. Биз өмүрүбүздү бердик да бул жерге. 35, 40, даже 60 жыл өмүр бою иштеп жүрүп тиги дүйнөгө өтүп кеткен адамдар бар. Канчалан анын баары татыктуу, аларга да посмертно бериш керек. Бул өңдү сыйлык ала албай жүргөн маданият кызматкерлери толтура. Жаңы жылдын алдында президент Атамбаев бир катар сыйлыктарды тапшырды. Дал ушул иш-чарада айрымдардын сыйлык алышына ичи чыкпагандар социалдык тармактарда кызуу талкуу алышты. Мамлекеттик сыйлыктарды $3000 жылкыга сатып алгандарын айтып чыгышты. Ал эми Кыргыз СССРнин эл артисти, кинооператор Нуртай Борбиев кандай болгон күндө да мамлекеттик сыйлык татыктуулардын татыктууларына берилиши керек дейт. Ошол жана талант болсо, ошол атасы атына татыктуу адам болсо, аны ошол менен эл аралык фестивалдар жанагы соревнованиялар болобу, ошолордун бир наамы алып келсе Кыргызга, ошо Кыргыздын атын чыгарган адам болсо, элиме жериме күйөм деген адам болсо, ошого карата бериш керек да, чын айтканда. Ал эми дал ушул сыйлык алуучуларды иркеген президенттин алдындагы мамлекеттик сыйлыктарды берүү комиссиясы атайын критерийлер менен карап, кимге кандай сыйлык берүүнү чечерин айтат. Тармак көп болгондуктан ар кайсы багыттагы инсандарга өзүнчө критерийлер каралган. Эң негизгиси соңку 5 жыл ичинде эмгеги менен эл оозуна алынышы шарт. Критерийлер абдан көп. Эң биринчи мамлекеттик сыйлыкка татыктуубу же татыктуу эмеспи, ошон үчүн биз текшерип чыгабыз. Соттуулугу барбы же соттуулугу жокпу, кандай мамлекеттик сыйлыктар менен буга чейин сыйланган, кандай жумуштарды жасаган, өзүнүн иштеген жериндеги кандай достиженияларга жеткен деген критерийлер бар да. Бирок ошол эле маалда жаштардан суурулуп чыккан таланттар дагы сыйлыкка татып жатышат. Азия Микс Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу шайырлар жана тапкычтар тобунда Россиянын чемпиону аталып Данакер медалына ээ болду. Ошол эле маалда Юлия Рускаяны 4 ыры менен эле Кыргыз элине эмгек сиңирген артист деген наамды алышы сынга кабылууда. Улукбек Кутманбаев, Адилет Марсбеков, Вести Бишкек.